тапшырганыбыз менен биз кече Карабал айыл өкмөтүндө өзүнүн арасында биринчи акимдин биринчи орун басары бар, жетекчилер менен бар. Карабал айыл өкмөтү барбы? Кечеги маселелер боюнча жыйынтыгы эмне болду? Буларда факт вообще бул 1 гектар 73 соту жери менен болгон. Буларда Ырсалиев дегендер бар экен. Ошолор ошол жерде хан, ошолор бий, каалаган жеринин баардыгын алат, каалаган объектисин баардыгын өздөрүнүн авторлук этип алган, бүт баардыгы. 1 гектар 73 соту жерди 15 сотусу менен факка калтырып дагы 2009-жылы токтом чыгарган, ошону менен госрегистр буларга 15 соту деп факка кызыл кесеп берип койгон. Эмес, госакция. Калгандардын баардыгы болсо 65 сотудан, 50 сотудан, 18 сотудан өздөрүнө бөлүп алган да 3 адам. Эч кандай мыйзамсыз кагаз эчтекеси жок. Бирок айыл өкмөттөрүбүз коркуп жүрөт. Баягы токтомду көрсөтүп, не десе токтом турат, буйрук турат. Ал турат, бул турат. Бирөөнү ошол убакта акимдин колу жүрөт. Кагазында. Ал буйрук чыгарып атат. Болгон ошол жерге акт түзүп, комиссия түзүп барып карап бергиле десе, тиги киши ошо акты менен коркутат экен. Мына акты менен акимдин буйругу турбайбы акт бербейби. Демек, актты текшергиле депчи. Ушундайларды коркпой үрүкпөй эле айыл өкмөттөр мыйзамдарды көтөрүп карап чыгып, сиздердин укук ченем кайсы жерге чейин келет, кайсы жерге чейин күчүңүздө келет, алыш керек. 26 соту менен бала бакчасынын имаратын алып дагы 5 жылдык келишим менен алган, кийин аны узартып бере берген да, кайра эле узартып келген айыл өкмөт узартып бере берген. Ошодон коркуп турушат, эмне болар деп. Айыл өкмөттүн деңгээлинде баня турат, өздөрү айрис менен салган, 7 жылда кошумча салымы болгон, баня айыл өкмөткө 1 тыйын акча төлөбөйт бүгүн. Тиги ээси иштетип 100 сомдон алат экен, ал чөнтөгүн алат, айыл өкмөткө 1 тыйын акча түшпөйт. Ошого деле коркуп айыл өкмөттөр эмнеге бара албайт. Айрыкча госрегистр бар, кече прокуратура кызматкерлери, архитектуранын башчысынын баардыгы чыгып, ошол боюнча эмне маселе болду? Кечеги эме боюнча жыйынтыгы эмне болду? Кечеги факт боюнча 65 сотукты өзүнүккө берип өзүнүн каалоосу менен. Айыл өкмөтүнүн орун басары бар экен, Ырсалиев Орозалы беле? Орозалы деген. Акимдин биринчи орун басарына дагы тапшырма берилди, кече бул кишиге дагы. Кызматтан четтетүү боюнча. Азыр ошол жанагы иштердин баардыгы бүткөнгө чейин убактылуу кызматынан четтетип, ошол иштерди жыйынтыгы чыккандай толугу менен кызматына кетирүү боюнча. Бул айыл өкмөттүн колундагы эле нерсе, акимчиликтин колундагы нерсе. Корко турган, үргө турган мурдагыдай эч нерсе жок. Ушул маселеде буюрма протокол жазылды, как раз ушул айыл өкмөттөрдүн акимдин орун басары, айыл өкмөттүнүн орун басары менен жерлерди кайтаруу боюнча ушуну киргизип койсо. Рахмат, отуруңуз. Экинчи маселе. Арабак району Юсупов айыл өкмөтү барбы? Юсупов айыл өкмөтү. Орун басары ай киши ооруканада жатат экен. Мына сейлеп берүүгө түшүп отурат. Кече куда сөйөктөрү мага келип. Чогуу келишип, сиз облустун башчысына туура түшүндүрүп айтсаңыз, биз өзүбүз жазып берели. Арызды өзүбүздүн каалообуз менен жазып берели. Жер адреси айыл өкмөтү. Экөөнү тең бир кызматтан кетирүү жөнүндө. Мына бул жерде деле ошондой окуя. 140 гектар жерди апаргандагы арабтарга инвестиция кылып берип койду. Инвестор дейт, арабтар ошол жерге эмне кылат десе, дары чөп себет. Дары чөп эмне деген дары чөп себет десе, бир кагазы жок. Дары чөп себиш үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинен атайын токтому болуш керек. Ал жерде департамент бар, ошол дары чөп эмне дары чөп, ал эмне кылат, элге коркунучу барбы, ден соолугуна пайдабы, зыянбы деген биринчи аныктаманы берет, анан ошонун негизинде анан ошого уруксат берди. Бир кагазы жок, эмне десе соцпакет берди деп койгон, аны берип таштаган. Баягы кудасына, башкасына, куда сөйөп тургандардын баардыгына берилген жерлердин бүт баардыгы, жеке ушуна комиссия тарабынан аныкталды, акимдин биринчи орун басары, комиссиянын төрагасы. Азыр ооруканага жатып алган экен айыл өкмөтү. Азыр комиссиянын жыйынтыгын чыгарып туруп, бул жерде да айыл өкмөтү да жер адисиндагы жумуштар кызматтан кетирүү боюнча акимге тапшырма болсо, бул жерде да ушул маселе менен чечиш керек. Экинчиси, отуруңуз, үчүнчү маселебиз могу Кара Суудагы достук чек арасы боюнча жарасат. Достук чек арасында бизде Кызылкыштак айыл өкмөтү, да? Ушу жанагы кольцевойдон баштап, ГАИнин жанынан баштап, майынын имаратынан баштап, достукка чейинки аралык эң бүгүнкү күндө коркунучтуу аралык болду. Түн келди, ал жерде каракчылык, тоноочулук, айрыкча чек арадан чыккан элдин бүт баардыгын коркутуп үркүтүү маселелери ошол жерде жүрүп атат. Ушу жазыктандыруу маселесин ушуну бөлүп кылып киргизип берсек, мынакей Кара Суу районунун бүгүн акими да биринчи орун басарда жок экен, акимдин орун басары. Баягы эскеле ал жерде жол жасалып атат да азыр. Эскеле столбаларга бир жак бетине бир алтыны, бир жак бетине алтын.
орнотуп туруп жарыктандырып койдурду. Себеби ошол жерде жарандардан көп эме болуп атат, жанагы чоң жүк ташуучу машиналар, жеңил машиналардын бүт баардыгынын жүрүшүнө тоскоолдук келтирип аткан жер ошол жер. Ушул боюнча дагы бир тапшырма болсо, анан Төлөйкөн айыл өкмөтү. Отуруңуз, Төлөйкөн айыл өкмөтү барбы? Мына Төлөйкөн айыл өкмөтү боюнча дагы өзүңүз билесиз, тапшырма менен бүт баардыгы аныкталып, туура эмес кеткен жерлер 170, 370, 150 да. Кайра артка кайрып алуу маселеси көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат жерлердин артка кайтышы ошол баягы аныкталган жерлер. Ал барып сотко көтөрүлгөн, соттон карап атат. Канчага чейин карайт? Сот эмес кайсы мөөнөтү, кайсы күнгө чейин деп айтат? 7 жылга азыр. 70 айда отуруп. Сиздер бүт өткөзүп бергенсиздер. Баягы мыйзамсыз кеткен туура эмес менен барды. Бирок эмне болду деп Кароол айыл өкмөтү дагы, Юсупов айыл өкмөтү дагы, Төлөйкөн айыл өкмөтү дагы документтерди бүт баардыгы жасалган. Адамдар жүрөт, бирок ошолордун атынан кол коюп коюшкан, өздөрү эле жасап туруп кол койгон. Ал адам ал токтомду көргөн дагы эмес, протоколго дагы катышкан эмес, жыйынга эч кимге катышкан. Үчөөндө тең ушундай окуя да. Кол коюп берип койгон, бирок ошол тиги адамдар айтып атат, бүгүнкү күндө мен ал жерге катышкан эмесмин. Кол койгон эмесмин, бул менин колум эмес деп. Ошол документтерге келгенде айыл өкмөттөрүнүн бүт баардыгына тапшырма болсо, мына райондук мамлекеттик администрация башчы айылдын орун басарлары отуруп атат. Корпустан өткөзгөн эле социалдык объектилерди айыл өкмөтүнүн эсебинде турган социалдык объектилерди эгерде мурда кийин сиздерден мурда азыр көпчүлүк айыл өкмөттөр жаңы келдиңиздер да, эскилер менен өтүп кеткен болсо башка колго. Социалдык объектиге эч кандай эч кимдин кол салууга мыйзам боюнча акысы жок. Эч кандай токтом айыл өкмөтүнүн токтому да башкасы да эч нерсеге жарабайт. Себеби ал социалдык объект мыйзам боюнча өзгөчө корголгон объект. Коркпой туруп эле бүт документтерин көтөрүп чыгыңыздар дагы районго кайрылыңыздар. Укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Эгер алардан чечилбей жатса, мына областка кайрылыңыздар. Бизден болсо да комиссия түзүп, ушул маселелердин айрыкча социалдык объекттер боюнча бир сыйра инвентаризация кылып чыкпасак, айыл өкмөттөрдүн көбү социалдык объекттерди тарттырып жиберген экенсиздер. Жерлерин айрыкча. Ошонун бүт баардыгын бир сыйра инвестиция кылып инвентаризация кылып туруп текшерип чыгып турган болсок, биз бир топ жерлерди кайра социалдык объекттерге кайрылып деп айыл өкмөтүнүн жегинде буларга муниципалдык менчикке берсек, анан булар аны кайра өздөрү баягы мыйзам чегинде пайдаланышат. Ушул менде 4 маселе боюнча сунуш. Ana урматтуу айыл өкмөт баштары, эми мына жер боюнча абайлап айтып коеюн. Эгерде мыйзамыңызды берсеңер, эми жоопкерчиликке сөз тартыласыңар. Ойлоңгула. Токтотойлучу, мыйзамсыз кылган иштерди токтотойлучу, сурадычы. Анан жанагы кеткен айыл өкмөттөр жөн кетпейт айтып коеюн азырчы. Жерлерди да өткөзүп берет, үстүнөн иш козбойт. Өткөзүп беребиз прокуратурагачы. Анан жоопкерчилик карасын, жөн эле кетип калбаш керек. Ошол анда мен ойлоймун, биз жакшы сүйлөшүп алдык деп турабы? Иштейли давай, дагы айтам. Ынтымак болуп, бири-бирибизге урмат, сый боло турган болсок, анда жакшы иштейли, бири-бирибизди сыйлайлы дагы. Анан анда иштеше албасаңар, анда капа болуш жок. Рахмат анда. Эсен-аман үйгө жакшы жетип алыңыздар.